Дайыма ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламдашып алайын, саламатсыңарбы, балдарым. Силер менен кайрадан түз эфир аркылуу жолуккандыгыма кубанычтамын. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Математика сабагына даяр болсоңор, окуу куралдарыңарды алып, экранга жакыныраак келип отургула. Бүгүнкү сабактын темасы геометриялык фигуралар, окшош фигуралар. Бүгүнкү сабакта геометриялык фигуралардын окшоштуктарын табасыңар. Геометриялык фигуралардын өзгөчөлүктөрүн билесиңер. Фигураларды салыштырганды үйрөнөсүңөр. Балдар, булар геометриялык фигуралар. Алардын формалары ар кандай болот? Тегерек, сүйрү, үч бурчтук, трапеция, ромб, тик бурчтук, беш бурчтук, квадрат. Бурчтарым жок жылмакай, тегеренем кыйналбай, окшошомун дөңгөлөккө топкода, окшош турат мени дайым топчуга. Ким табат да ким билет, менин атым тегерек. Балдар, бул геометриялык фигура тегерек экен. Тегерек формасына окшош эмнелерди билесиңер? Оба, дөңгөлөк, топчу, монета, саат. Тегеректин бурчтары жок. Алар тегеренгенге ылайыктуу. Силер билесиңерби? Аалам мейкиндигинде 9 планета бар. Силер көрүп турган планета Юпитер. Ал кандай формада экен? Туура, тегерек формасына окшош экен. Балдар, тегеректин жардамы менен көп нерселерди жасаганга болот экен. Силер көрүп тургандай, арыны түстүү кагаздардан тегеректерди кесип жасаса болот экен. Канаттарын болсо, тегеректерди экиге бөлүп алып, чаптап койсо болот. Дагы эмнени көрүп турасыңар? Туура, кыркаяктын. Муну дагы тегеректин жардамы менен жасайт экенбиз. Кыркаяктын оозу кандай экен? Үч бурчтук формасында. Тегеректин досун ким табат? Алардын окшош жактары көп деп айтышат. Бүгүн дагы алар чогуу жүрдү. Анын аты силер көрүп турган сүйрү. Жумуртканын формасына окшош фигура сүйрү деп аталат. Сүйрү формасындагы буюмдарды келгиле чогуу атайлы. Күзгү, жумуртка, бадыраң. Булардын дагы бурчтары жок. Балдар, силер көрүп тургандай, ар кандай түздөгү кооз шарлар сүйрү формасында дагы болушат. Үч жагымдын узундугу ар кандай, кыйнала көрбө сен таппай. Жактарымдын бириккен жеринде үч чоку бар деп айтып калышат. Кана тапчы, мени эмне деп аташат? Туура балдар, бул үч бурчтук. Үч бурчтуктардын үч бурчу жана үч жагы бар. Үч бурчтук формасында буюмдарды келгиле чогуу атайлы. Көчөлөрдө коюлган жол белгилер, балдар ойногон оюнчук пирамидасы, балаты. Эмнени көрүп турасыңар? Суу үстүндөгү кеме. Кемеде кандай геометриялык фигура бар экен?
Туура. Кемеге тартылган желекче дагы 3 бурчтук формасында. 3 бурчтук жана тегеректин жардамы менен чычкандын келбетин кураса дагы болот. Ой укмуштуу фигура 4 тарабы тең тура. Квадрат деп аталат. Бурчтары да тик мына. Балдар, силер билгендей, бул 4 бурчтуу фигура квадрат. Квадраттын бардык жактары бири-бирине барабар. Квадраттын формасына окшош буюмдар тарелка, сумка, жаздык, картина. Ромб кысылган же чоюлган квадратка окшош болот. Келгиле, ромб формасына окшош буюмдарды чогуу атайбыз. Кулакка тагылуучу сөйкө, кыргыз оюмдары, силер жакшы көрүп ойногон батберек. Сызыктардан упузун бир фигура жасайбыз. Карама каршы жактарын барабар кылып алабыз. Эсиңен балдар чыгарба, биз муну тик бурчтук деп атайбыз. Бул геометриялык фигура тик бурчтук. Тик бурчтуктун 4 жагы бар. Анын карама каршы жактары бири-бирине барабар. Балдар, тик бурчтук формасына окшош буюмдарды чогуу атайлычы. Доска, терезе, пенал. Бул фигура 4 бурчтук, бирок трапеция деп аталат. Трапециянын карама каршы 2 жагы параллель, калган 2 жагы параллель эмес. Трапецияга окшош буюмдар гүл салган идиш, түнкү шам чырак, тамдын чатыры. Жана ошондой эле трапецияга кыздар кийген юбка дагы окшош экен. Бул фигура өзүнчө эле келишкен, бардык бурчу жагы дагы 5тен. Бул кайсы фигура, балдар? Туура, 5 бурчтук. 5 жылдыздын дагы 5 бурчу бар. Там жана иттин уясы дагы 5 бурчтукка окшош. 5 бурчтукка окшош дагы эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар. Туура, канаттууларга жасалган уя. Карагылачы, балдар, силер ар кандай геометриялык фигураларга окшош сааттарды көрүп турасыңар. Анда эмесе келгиле чогуу табалы. Биринчи саат кайсы фигурага окшош? Туура, ромбко окшош экен. Экинчи катардагы саат тегерекке окшош. Үчүнчү катардагы саат кайсы фигурага окшош? Туура, 5 бурчтукка окшош. Ал эми кийинки саатчы кандай фигурага окшош экен? Квадратка окшош. Тегерек 4 бурчтук, 3 бурчтуктар, сүйрү ромб квадраты да бар. Кыргыздын буюмдарын карап көрсөк, өзүнчө эле геометриялык фигуралар. Балдар, биздин уз апаларыбыздын колунан жасалган геометриялык формадагы ар кандай оюмдарды көрүп турасыңар. Таблицаны жакшылап карайбыз. Кандай фигуралар берилиптир? 3 бурчтук, тегерек, квадрат. Балдар, бир торчо бош турат. Демек, бир геометриялык фигура жетпей турат. Кана, балдар, табабыз. Торчодогу фигураларды санайбыз. 3 бурчтуктардан 3-өө, тегеректерден 3-өө,
Квадраттардан канча экен? Санайбыз. 1, 2. Балдар, 1 квадрат жетпейт экен. Келгиле, ордуна алып келип коелу. Үч бурчтуктардын өңү кандай экен? Сыя көк. Тегеректен өңүчү? Кызыл. Квадраттардын өңү кандай экен? Жашыл. Балдар, мен бүгүн силерди азаматтар деп баалагым келип жатат. Силердин мыкты окушуңарга мен толугу менен ишенемин. Бүгүн сабакта геометриялык фигураларды жана ага окшош нерселерди салыштырып үйрөндүк. Алган билимиңерди турмушта колдонгонду билдиңер. Ушуну менен математика сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Ден соолугубуз бекем, маанайыбыз ачык, алган билимибиз жемиштүү болсун. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла балдар.